мушкер, андыктан биз жеңишти күтөбүз. Кезектеги жеңишти. Красивый бой. Удачи бойцам. По углам. Эрежелер таныстырылууда. Андан кийин гана мүмкүнчүлүк берилет тараптарга. Сырткы келбети боюнча, формасы боюнча байкай турган болсок, анда эки мушкердин кимиси күчтүүрөөк экенин аныктоо мүмкүн эместей. Бирок мушкерлер бирдей стилде баштоодо. Чередниченко өзүнүн карьерасында жеңиштерине караганда жеңилүүлөрү көбүрөөк. Ошондуктан улам анда кандайдыр бир басым жок, анда тапсырма жок. Сөзсүз түрдө бул беттешти жеңүү керек деген бир тапсырма жок. Ошого байланыштуу балким андай басым алдында эмес, беттешти өткөрүүдө. Жакшы жана Жылдызбек Ураимов сериялуу соккуларын багыттап жиберди. Жана Константин Чередниченко ошол манжасы менен атаандаштын көзүн чукуп алгандай болду. Негизи мындай учурлар көп кездешет ММА'де. Жада калса UFC уюмунда атайын бул маселе боюнча дагы бир топ ой толгоолорду айтышкан. Чеберлер, калыстар, жетекчи Данабайт дагы билдирген болчу. Кол аягына чейин, колду шилтеп жиберген байкасаңыздар. Константин Чередниченко алаканы ачык бойдон колду шилтеп жиберген, ошого байланыштуу көзүн чукуп алгандай болду. Ушул кол аягына чейин ачылбаган бир колгаптар менен мушташуу керектиги дагы буга чейин белгиленип келген. Эми кезек Константин Чередниченкода көрүнөт. Азыр эми беттеш уланат, мындай учурлар көп эле кездешип жүрөт, андыктан чыдап коюш керек. Константин Чередниченко таптакыр башка үмүттө башталды, фронт-кик тееп көрдү. Бирок анысы Жылдызбек Ураимовго өтө бер эмес. Соккуларды азыр Жылдызбек Ураимов тамай багыттоодо. Беттеш бүттү, токтотуш керек. Токтотуш керек менимче азыр. Мындан ары Константин коргоно албайт. Андыктан азыр калыс анын ден соолугунда ойлош керек. Жылдызбек Ураимов атаандашына караганда бир топ эле күчтүүрөөк. Остановки поединка 2 минуты 16 секунд первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал Жылдызбек Ураимов.